Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн 13 май 25 жыл. Бүгүнкү чыгышта сиздерге Ош шаарындагы Ак Бурада сатылып жаткан жапалак бирдеги үйдү көргөзмөкчүмүн. Жер участогу менен 4 сотик экен. Документ жагынан башын айтып кетейин. Документ жагынан так экен. Садик десеңиз садик, мечит, мектеп. Ал жактан кабатыр болбойсуздар. Ал жактан баардыгы жакшы экен. Анда мен сіздерге келүү жолун түшүндүрө кетейин. Бул жактын видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, сіздерге келүү жолун түшүндүрө кетейин. Мен азыр Калбай Исаков көчөсүндө турам. Бул жак көрүп турган жагыңыздар, бул жактан келсеңиздер Деудан келесиздер, бул жактан келсеңиздер Южныйдан келесиздер. Мурда жапалакка караштуу жер экен эле, азыр болсо бул жер Ош шаарына караштуу. Ушул көчөдөн жапалак 1, бул жак көчөлөрдүн аттары белгиленген, жапалак 1 менен жапалак 2 көчөсү. Ушу жапалак 1ден түз кетсеңиздер эле ошол мен көргөзгөн дарекке келесиздер. Урматтуу туугандар, келүү жолун сиздерге көргөздүм, сиздер көрдүңүздөр. Эми келгенден сиздерге үйдү көргөзөйүн. Мына үйгө киргенден кийин эле ушундай здание бар экен. Чоң ушул үй салган экен. Экинчи здание, так бул жагында ажаткана экен, сырткы ажаткана. Суу дагы бар экен, свет бар, баардык нерсеси бар экен. Келиңиздер, анда ушул зданиядан баштайын. Биринчи кабатынан баштайын. Биринчи кабаты ушундай жартылай бүткөн экен. Бул жакты план боюнча, ээсинин планы боюнча бул жерде магазин кылайын деген экен. Себеби бул жакта сырттан фарадан ачса болот экен. Бул жака сиздер магазин эле койсоңуздар болот, склад, эми каалагандай бизнес койсоңуздар болот. Кааласаңыздар бул жерге тренажерный зал ачып койсоңуздар да болот. Азыр аябай актуальный болуп атат бул нерсе. Эми калган нерсеси өзүңүздөрдүн оюңуздарга жараша. Пластик терезелер дагы болгон экен. Эми келиңиздер, экинчи кабаты. Экинчи кабатына чыгып келдик. Экинчи кабаттын бул жагында, сол жагында ушундай кичинекей комната бар экен. Бул жерде план боюнча санузел же ажаткана кылмакчы экен. Андан экинчи бөлмөсү болсо ушундай аябай чоң бөлмө экен. Бул жактагы өзүңүздөр оюңуздарга жарашаңыздар кылсаңыздар болот. Калсаңыздар бул жакта жашасаңыздар болот. Калсаңыздар чоң холл кылып детский кылып койсоңуздар болот. Балдарыңыздар ойногону. Бул курулушту көргөзүп бүттүк. Келиңиздер, эми экинчи курулушту. Келиңиздер, биринчи подвалдан баштайлык. Подвалда бул жерде суу кампа бар экен. Өзү негизи суу бар экен бул жерде, бирок суу кампа койгон себеби кээде суу токтоп калышы мүмкүн экен. Ошол себептен суу кампа коюптур. Эми биз бул Ош шаарында билебиз, суу тез токтоп турат. Ошол суу кампа деле аябай жакшы бул жерге койгон. Так, подвалдын экинчи эмеси, экинчи тарабы. Бул жакта ушундай склад экен. Калсаңыздар ушундай эле болуп койсоңуздар болот, мындай эле. Малина, өрүк эмелерди жаап туруп койсоңуздар болот. Мынакей бул жакта светтер жандырып коюптур эси. Бул жакта отун дагы сактайт экен. Калсаңыздар көмүр сактоочу жай кылып койсоңуздар болот. Кыскасы жакшы экен. Урматтуу туугандар, бул жакта башкысы бул жер таза аба. Көп азыр ушул таза абаны каалайт. Себеби ден соолук аябай ушул таза абага байланыштуу болгон себебинен ушундай таза абасы сонун жерден үй сатып жатканды алып коңуздар. Мүмкүнчүлүктөрүн чыгарбай. Мынакей эми үйгө келип калдык. Бисмилля деп кирдик. Киргенибизде эле түз жакта ажаткана бар экен. Ажаткана менен санузел. Бул жак ичи полностью бүтүптүр, караңыздар, кафель болуптур, сонун. Аябай сонун экен. Бул жака ремонт эле кылбай деле койсоңуздар болот. Калган ремонтторду өзүңүздөрдүн орусча айтканда на свое усмотрение кылсаңыздар болот. Бул жагы деле жакшы, себеби ремонтту кийин ремонт менен сатып албай ремонтту жок сатып алсаңыздар, өзүңүздөр каалагандай ремонт кыласыздар. Так, будан кийинки бөлмө. Бул жакта швейный цех кылып коюптур, ушундай мини швейный цех, тигүүчү эме кылып. Эми план боюнча наркы подвалдарда ушундай швейный цех кылайын деген экен. Пока что ушул жерден баштаган окшойт. Ремонт аябай жакшы экен бул жерде деле. Калсаңыздар ал жакты швейный цех кылып койсоңуздар болот, аябай актуальный болуп атат. Эгерде башка нерсе кылсаңыздар болот. Кийинки бөлмөсү, оң жакта бул кухня экен.
Так, бұл жақта емерек мебельдерді сұрасам, емерек мебельдер қалады дейді, егер ала тұрған болсаңыздар. Ошол сумманын ичинде дейді. Бұл жақта ошо от жағуучу жай экен, үйдү ысытканы. Эсин планы боюнча ушуну жана подвалга алып кирип, же нар жакта подвалга алып кирмекчи экен, чтобы эки үй тең ысып турганы. Анан кийинки бөлмөсү бул жакта уктоочу жай экен. Сиздер переделка кылып бул жакта чай ичүүчү, оокат иче турган жай кылып койсоңуздар болот. Чай ичүүчү жай кылып. Бул жакта кухня болсо. Так. Биринчи этажды бүттүк. Биринчи кабатты бүттүк. Эми экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи кабатка көтөрүлдүк. Мынакей. Жана сиз көргөн лестницадан бул жакка чыктык. Чыкканда эле бул жакта эшик бар экен. Бул жак ушу экинчи кабаттын санузел экен, план боюнча. Санузел ажаткана кылып койсоңуздар болот экен. Мынтип кайра жаап коелук ачкандан кийин. Бул жагы болсо ушул холл экен. Андан кийинки бөлмө ушул эле жана бул жерде кухня бар болчу. Бул жакта болсо уктоочу жай эле. Калсаңыздар переделка кылып койсоңуздар деле болот бул жерде. Ошондой эле кылып. Бул дагы ошол биринчи этаждын экинчи аябай окшош экен. Биринчи этаж менен экинчи этаж. Только ошо биринчи этажы бир аз переделка болгон экен. Ошо урматтуугандар, ушу менен биз көрүүбүз чыктык баардык эле курулуштарды бул чектеги. Эми баасына келип токтосок, баасы ушул жер участогу менен үй кошо баардыгы $117,000 дейт. Бул абасы аябай сонун, шаардан алыс, абасы аябай таза. Шаардан алыс эмес жер экен бул жер. Болгону 10 минутада келип калат экенсиздер. Шаардан, юго-восток жактан. Ой, западный жактан кечиресиздер. Бир аз адашып калдым. Ошо аябай сонун үй экен. Мүмкүнчүлүк барында алып коюңуздар, ушундай сонун үй сатылып жатканда. Себеби сиздер көргөндөй жылдан жылга жерлер да азайып баратат. Баасы да көтөрүлүп жатат. Ушуну менен бүгүнкү чыгарышты аяктайбыз. Подписаться каналын басып, колокольчикти сөзсүз басып коюңуздар. Кийинки чыгарышты өткөрбөй көргөнү. Колокольчикти басып койсоңуздар, кийинки чыгарыштар деле чыга берет. Ушуну менен видеону аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.